Муралиев Алтынбек мисалы алганда, Муралиев Алтынбек бул токтоп кетет элем. 27 колонияда биз Эрнис Карыбеков, Кадыров, Кубаныч, Муралиев, мен, Султанов, Талгарбеков эле болдук да. Саясий заключенныйлардан, камалгандардан. Муралиевте бул омбудсмен, азыркы омбудсменибиз Токомболот Бекович жана попытка Нурдин Сулайманов депутаттары келгенде бир жакшы бир сөз орто тегерек стол болуп түрмөдө, ошо зонанын ичинде, штабтын ичинде. Муралиевти кандай кыйнаткан Сапар Исаков, Сегизбаев кандай кыйнаткан өзүнүн интереси үчүн. Бул абдан чоң мындай ашыберчиликке, текеберчиликке салган ошол жерде далилденип турду да. Бизде Кудайга шүгүр же дуктар жеткен жок, же бизге андай маани бербептир. Муралиевдин баласын Алтынбекти чыпалактарына ток менен урдуртуп, табарсыгына чейин ток менен урдуртуп, моюнун алдырткан аракет жасаган экен. Измена Родинде азыркы күндө Муралиев мыйзамсыз отурат. Бул эми азыркы жаңы мыйзам менен эгер Верховныйга бара элек, бул киши баягы сотторго ишенип ишин албай отурат Алтынбек. Эгер Верховныйга барса, эгер Верховный таза карашса, соттор муну негизи акташ керек. Эгер таза көбүнчө азыр биздин соттор актабай жатат да. Эмне себептен мен түшүнбөй жатам. Алмаз Шаршеновдун кеткенине уже канча жыл болду? 1,5 жыл болуп калды. Эмне себептен булар туура эмес иш алып барып атат? Булар саботаж кылып атат да. Саботаж кылып атат биздин президентке, Сооронбай Шариповичке саботаж кылып атат, биздин өкмөткө, биздин элге саботаж кылып атат. Көп мындай мыйзамсыз иштер жасалып атканын биз көрдүк.